Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 15 декабрь 2022 жыл. Мен Бишкек шаары, Жібек жолы Манас көшесінің кесішінде жүрем туғандар. Ушул тараптан бир сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө силерге маалымат берейин деген биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Жібек жолу Манас көчөсүнүн кесилиши. Сатылуучу үй ушул жерден түндүктү карай бир аз басып барганда, канча бул жол мен 400 метр барганда Табышалиев көчөсү 113 А дарегинде жайгашкан. Ал жака баруу үчүн ушул жерден силер түндүктү карай бассаңыздар Ташкентская көчөсүнө түшө аласыздар. Анан бир аз солго, анан кайра оңго Табышалиев көчөсү менен барсаңыздар сатылуучу үй жайгашкан. Жана бул жерден тугандар шаардын бурч бурчуна көптөгөн маршруткалар барат. Улуттук университет мынакей бул жерде жакын жерде жайгашкан. Жана түз чыксаңыздар филармония, чыгышты карай бассаңыздар церковь, площадь деле анча деле алыс эмес жерде жайгашкан тугандар. Мына ушундай. Анда мен сатылуучуга карай жол алдым. Силер лайктан басып өз оюңуздарды комментарийге жаздырыңыздар. Анан күн сайын Бишкек шаарынан Чүй областынан сатылуучу үйлөрдү көргүңүздөр келсе, подписаться баскычын басып кетиңиздер тугандар. Мынакей тугандар, келүү жол түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тарабы. Түштүк чек арасы бул жерден башталат. Түндүк чек арасы бул кошунанын заборуна чейин болуп калат. Жалпысынан жердин аянты тугандар 5,5 соток экен. Дареги Табышалиев көчөсү 113 даректе жайгашкан. Көрүп турганыңыздардай көчө тараптан забор жана көрүп турганыңыздардай ворота. Түз эле түштүктү карай бассаңыздар Жибек жолу Манас, же болбосо Ташкент Манас, Улуттук университет жакын жерде, филармония жакын тугандар, бул жактан церковь деле жакын болуп калат. Жана видеонун башында айткандай, андан ары көчө тараптан көрүп турганыңыздардай ворот орнотулган. Жана бул үйдө квартиранттар жашашкан экен. Квартиранттар үчүн өзүнчө бул жактан эшик орнотулган. Мынакей өзүңүздөр келгенге бул жактан чоң мондай ворот орнотулган. Так, андан ары жакын жерде мектеп, садиктер бар тугандар. Жана айткандай Улуттук университет, филармониялар бары жакын жерде. Газ, центральный канализация бар экен. Отопление, газовый котел менен үйдү жылытат. Мына ушундай документтери боюнча айтсак, бардык документтери жайында. Алсаңыздар эле сразу өткөрүп беребиз деген оюн айтты. Жана эми бул жактан мынакей кенен бир 3-4 машина баткандай жер, капталдарына мондай дарактар, жана кошуналар менен чек ара көрүп турганыңыздардай забор менен тосулган тугандар. Анан бул жерде мынакей 200 квадрат метр болгон чоң үйүбүз, тышкы тараптан утеплять этилген. Толук түрдө бышкан кирпич менен бүтүрүлүп, мынакей мына ушундай көрүнүштө. Жана бул жакта 75 квадрат метр болгон квартиранттар жашаган үй тугандар. Азыр баарын ички тарабын бир чекеден көргөзөм. Биринчи болуп бул чоң үйүздүн ички тарабын көргөзөйүн тугандар. Анан бул жакта мынакей тапчан, ал жакта кошуна менен болгон чек ара пескоблок менен забор кылынган. Жана тротуарлар, алды газон тугандар. Мына ушундай. Эми үйүздүн ички тарабын көргөзөйүн. Мынакей бул үйүздүн негизги кирүүчү эшиги көрүп турганыңыздардай калың жыгач, тышкы тарабы, орто тарабы темирден болгон окшойт. Менин оюмча да келсеңиздер өзүңүздөр байкап көрсөңүздөр болот. Андан кийин бул жер прихожка тугандар. Мынакей бул прихожкадан калган бөлмөлөргө өтүп кетип атабыз. Прихожканын полу кафель. Анан мынакей бийик мондай бөлмөлөр аралык эшиктер орнотулган тугандар. Сапаттуудай көрүнөт. Анан анда келсеңиздер өзүңүздөр байкап көрсөңүздөр болот. Так, мынакей мына ушундай. Анан тугандар ички тарабындагы бардык мебелдер калат экен. Азыр бутумду чечип алайын. Анан ушул убакытта замок чечилбей калды. Так. Андан ары түз жүрсөк бул жакта мондай коридор. Бул коридордон калган бөлмөлөргө жана экинчи этажга чыгып кете алат экенбиз. Полдору кафель, потолок гипсокартон тугандар, дуалдары обой. Үйүбүз 200 квадрат метр, дагы бир кете кетейин. Андан ары бул жакта мынакей мондай чоң гостевой зал. Түштүк тараптан чоң пластик терезе орнотулган. Ар бир бөлмөдө кондиционер бар тугандар. Жана отопление материалдар деле ар бир бөлмөдө бар. Азыркы учурда деле үйүбүз эшиктин суугуна карабастан жылуу экен. Үйүбүз жылуу тугандар. Ушундай бул мебелдин баары калат. Андан ары бул жакта кухня. Батыш тараптан
терезе жана кирип чыкканга эшиктер орноткон, полдору кафель. Көрүп турасыздардай, кухня мебелдер жана отопленияның газовый котел деле мына ушул бөлмөдө орнотулган туугандар. Тансуу дейт. Газовый плиталар, ички тарапынан раковина орнотулуп, суу чыгарылган туугандар. Ушундай көрүнүштө. Эми андан ары экинчи этаж дейин десем, бул жакта дагы бир бөлмө калып калыптыр. Көргөзүлбөй, бул жерде мынакей санузел, биринчи этаждын санузел, жана экинчи этажда эле санузел бар, суусу Аристон менен жылыйт туугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Так. Көрүп турасыздар, бөлмө аралык эшиктер бар, мондай жыгачтан болгон эшиктер. Эми бул мынакей экинчи жылышып кеткен тепкичтер, булар деле толук түрдө жыгачтан болгон. Жана бул жакта чакан кладовка. Мынакей туугандар. Район негизи туугандар филармонияга, площадка деле анча деле алыс эмес. Бул экинчи этаждын көрүнүшү. Полдору ламинат. Бул жакта 1, 2, 3, 4 бөлмө бар экен. Азыр бир чекен оң тараптан көргөзүп баштайын. Бул жакта бир бөлмө. Мынакей спальный бөлмө экен. Түштүк тарабынан жана батыш тарабынан терезе орнотулган. Мынакей. Мебелдин баары калат. Анан бул жакта мынакей атын кургур балкон эмес, дагы бир аталчу эле го, дагы бир ат терраса. Мынакей туугандар, бул жагы терраса. Так. Эми андан ары бул жакта бир детский бөлмө. Түндүк тарабынан терезе орнотулуптур. Ар бир бөлмөдө кондиционер бар туугандар. Уже мен күндүгү кээде көбүрөөк үй тартып калсам, ошентип тилдер адашып, баштар айланып калып кичине адашуулар болсо, көңүл бурбайсыздар, үйдө көрө бересиздер туугандар. Бул жакта мынакей дагы бир санузел, душ, ички тараптан раковина орнотулуп, суу чыгарылган. Бул баары кафель, потолок натяжной. Андан ары бул жакта экинчи этаждын эң эле акыркы бөлмөсү, дагы бир мондай детский бөлмө бар экен. Бул жакта деле кондиционер жана батыш тараптан чоң пластик терезе орнотулган туугандар. Эми короосун ачып, калган маалыматты берейин. Мен кайра сатылуучу үйүнүн короосундамын туугандар. Эми бул жакта квартиранттар үчүн салынган, же квартиранттар жашаган бул үйдү көргөзөйүн. Бул үйдө ай сайын 30 000 сомго чейин кирешеси болгон экен. Ал жөнүндө айта кетейин. Так. Квартиранттар үчүн өзүнчө кирүүчү бул жактан деле эшик орнотулган, жана бул жактан деле эшик орнотулган туугандар. Эми мынакей бул кире бериши. Түштүк тараптан пластик терезе орнотулуп, полдору бардык бөлмөлөрдүкү жыгачтан болгон пол, жана түз эле кирсек кухня жайгашкан, газовый плита, раковина орнотулуп туугандар. Жана ошол жерден сол тарапка кайрылсак, бул жакта коридор. Бул коридордон могу эшиктер аркылуу калган бөлмөлөргө кирип кетип атат экенбиз. Оң тараптан көргөзүп баштайын. Санузел, душ. Бул жакта бир спальный бөлмө. Чыгыш тараптан пластик терезелер орнотулган, жана бул жакта деле отопление бар туугандар. Ар бир бөлмөдө отоплениянын батареялары бар экен. Кондиционер, батыш тараптан терезелер, жана бул жакта дагы бир бөлмө. Бул квартиранттар үчүн салынган үйдүн эң эле акыркы бөлмөсү мынакей бул бөлмө болуп калат. Мына ушундай туугандар. Так. Эми эмне маалыматы калды? Айтылган бир эле баасы калды окшойт туугандар. Бул үйүбүздүн баасы $200 000 деп атышат. Сүйлөшүү болот. Эсинин номерин менен экранга калтырабыз, оны окуп сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот туугандар.
негизги маалыматтарды дагы эскерте кетейин. Центральный канализация, природный газ бар, филармония, улуттук университет баары жакын, церковь, площадь деле анча алыс эмес, жана документтер баары жайында. Жердин аянты 5,5 соток туугандар. Мына ушундай, бул жактан 30 000 ай сайын киреше, жана 200 метр квадрат болгон үйүбүз. Ушундай. Анан ушул видеону достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр, туугандар, сиздер мага үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анан күн сайын Бишкек шаарынан жана Чүй областынан сатылуучу үйлөрдү көргүңүздөр келсе, подписация баскычын басып кетиңиздер, туугандар.